Бул мектеп Токтаян айылында 1958 жылдан 1986 жылдарга чейин бөлүнүп салынган. Балдардын көбү окуган башкы корпусу авариялык абалда болгондуктан ал жайда билим берүү өтө кооптуу. Eski korpuslarımız 4 korpustan турат. Birinci korpusumuz 58 жылы kurulgan. Ikinci korpusumuz 86 жылы бұл жаңы korpus деп коебуз. Андан кийинки korpusumuz столовый 78 жылы. Ал эми Мастурцкой 71 жылы kurulgan. Бул көйгөйдү чечүү максатында эски мектептин маңдайына жаңы корпус салынууда. 150 орунду бул билим берүү уясын окуучулар 6 жыл күтүшкөн. Жалпы баасы 47 миллион сомду түзүп, ичинде бардык шарттар каралган. Маселен, спорт залы, кийим которуучу жай, жуунуучу бөлмөсү, 2 галерея, лабораториялык класстар жана ашканасы бар. В стоимость, которая была заложена, вошли, хотя было очень трудно, потому что Мектепти бир гана сыртынан эмес, ичинен да өтө жандуу кылып жасалгалаганга аракет кылдык. Бардыгы заманбап талаптарга жооп берет. Курулуштун көпкө созулушу каржылоого байланыштуу болду. Биз быйылкы жылдын май айына чейин иштердин жарымын гана жасай алсак, акыркы 4 ай ичинде жарымын бүтүрдүк. Интерьерин да өзүбүз орноттук. Аз күндүн ичинде мектепти өткөрүп беребиз. есть лаборатории в химическом кабинете и в биологическом кабинете. Жакын арада ишке берилүүчү объекттердин арасында Кичи Өрүктүү айылындагы маданият үйү да бар. Жалпы сметалык баасы 18 миллион сом. Ичинде концерттик залы, китепкана жана окуу бөлмөлөрү бар. Курулуш иштери 2016 жылы башталган. 220 орунду быйыл эксплуатацияга берип атабыз. Жакшы иштер, жакшы болуп, материалдар жакшы качественный, жакшы каралып, жакшы бүтүрүп атабыз. Элге жагып атат. Ошо маданият үйүнө проект жазып өткөздүк эле. Мына ошол өтүп, Кудайга шүгүр 2016 башталган. Бул деген республиканский бюджеттен каржыланып берилип атат акча. Ошол жерге айылыбыздагы иш-чаралар өтсө, концерттер өтсө деген биз балдардын жаңы жылдык эмелери болот. Мектеп жана клуб менен кошо эгемендиктин 30 жылдыгына карата облус боюнча дагы 2 объект ишке берилгени турат. Алардын арасында Бостери айылындагы маданият үйү жана Көпчү айылындагы спорт зал бар. Бардыгы мамлекеттик бюджеттен каржыланууда. Көп курулуш имараттары көпкө туруп калгандыктан бул баардыгын бул финансы жагына келип токтолуп калды. Эми Кудайга шүгүр, мына быйыл финансы жагы бөлүнүп, көп объектилер бүтүп атат. Дагы жаңы жылга чейин дагы объектилерди тапшырабыз. Негизинен облус боюнча 63 курулуш объектиси бар. Анын ичинен 23-үндө курулуш иштери жүрүүдө. Жыл аягына чейин бул жайларда ишке берилмекчи. Айсулу Асанова, Жакшылык Чортунов, ЛТР Скөл облусу.